Assalamu alaikum, урматтуу мекендештер, жана Байтуу каналга катталуучулары. Бүгүн 23 май 2024 жыл туугандар. Биз Ош облусунун Раштуу Өзгөн районундабыз. Өзгөн районунда ынтымак айылын жакшы билесиздер. Бул Кызыл Октябрь тарабы туугандар. Мына ушул жагы Кызыл Октябрь, ал эми мына Кушап тараптан дагы өтүшсө болот туугандар. Мына асфальт жолду көрүп атасыздар. Ынтымак айылында мына жерден асфальт жол кетет. Мына жогору барып, мына мектебине барат туугандар. Бул жерде мечити да бар, мына өрүктүн ар жагында мечити бар. Негизинен ушул жерде салпта турган үй чыгып атат туугандар. Ынтымакта трасса асфальт жолдун боюнан мына жерде бир көчө бар, мына портер турган жерде бир көчө бар. Андан жогору мына дөңгө чыккан жерде сатылып аткан үй бар туугандар. Жанагы ынтымакка Кушап тараптан да түшүп келгенде эле бул жак менен келип туруп, асфальт жолго бурулбастан бул жака карап бурулгандан кийин эле биринчи, экинчи көчөгө чыгып, бул жака карап келсеңиздер, мына ушул 2 кабаттуу этаждан өткөндөн кийин бул тараптан мына столпалардан зымдар да келген. Анан ошол жерде мына колодец турат, суу да, таза суу да келген. Ошол жерден үйгө таза суу дагы киргизип алсаңыздар болот. Мына зым мамынчалары да келген. Ушул жерден эле үйгө карап сууну алып кирип алсаңыздар дагы болот туугандар. Жолун көрүп атасыздар. Мына ушул жол менен эле, жана айткан жол менен жогору карап чыгып келгениңиздерде эле келесиздер. Бул жерде жалпы аянты 10 сотук болгон жер тилкеси менен мына ушул алдыбызда турган үй сатууга чыгып атат туугандар. Көрүңүздөр, буюрса чекеден көрсөтүп маалыматын беребиз. Үй полный крышасы жабылып, ичи сырты шубалып, азыркы учурда терезеси астында полу менен потологун бүтүрүп алсаңыздар эле сразу жашай турган үй туугандар. Чекеден көрсөтүп маалыматын бере беребиз. Үйдүн жалпы размерин айта кетсек, туурасы 11 метр, узуну 10 метр экен туугандар. Азыр чекеден кирип көрсөтүп маалыматын беребиз. Бул жерде көрүп турганыңыздардай астына мындай подушка куюлган, анан үстүнөн дагы фундамент куюлган. Негизинен 2 кабатка ылайыкташтырып курулган экен. Бираз каражатка байланыштуу бир этажда эле кайра жабылып калганбыз дейт. Биз акырындан көрсөлү, бул жерге киргенде эле ортодо прихожка, бул жерден 3 бөлмөгө сразу кирип кете турган жери. Бул жагына кирсеңиздер, бул жагын атайын душка ылайыкташтырып, ошого ылайык кылып негизи бөлмө кылган элек дейт. Бул жерге печка дагы жасалган экен. Анан бул тарабынан жана кышка варенье сактай турган алып, пол атайын казырдым эле. Эми керек болсо терек чыгылат болуп, ошондой болуп атат дейт туугандар. Анан бул жагына түз киргенде эле атай пол кылам деп мындай такталарга далып болгон экен. Эми кайра тактаны алып эле эме койсоңуздар болот экен. Стяжка кылып. Бул жактан киргенде эле кухняга атай кичине бөлмөсү көрүп турасыздар. Бул жерде печкасы менен, бул жерге өзүңүздөр печка алып, эми өзүңүздөрдүн идеяңыздарга жараша кылып жасап алсаңыздар болот туугандар. Үй негизинен камгыш менен урулган, бүт чесмопоястары куюлган, этажга ылайык болгон. Ушундай кийинки учурда боло турган болсо, крышасын ачып туруп, экинчи кабатында көтөрүп кетсеңиздер болот экен. Бул жакта дагы көрүп турганыңыздардай, бөлмөсү дагы шубактары да түз болуп шубалган. Шпаклевка тартып туруп эле жашасаңыздар дагы болот. Мына ортоңку мына ушул жерде прихожка коридордо атай мындай кааласаңыздар лестница көтөрүп кете турган место болгон экен. Ортосу дагы кеңири туугандар. Ал эми залга кирсеңиздер, залдагы ичи 2 терезеси менен, бул жагы дагы ичи кеңири, үстүнө ылай басылган туугандар. Жана айтып өткөндөй эле бүт этажга ылайыкташтырып жасалган. Эми ушундай жерден үй издеп жүргөн тууган уруктарга да ушул видеону бөлүшүп койсоңуздар болот. Ушундай жакшы жерден үй сатууга чыгып атат туугандар. Бул жерден негизинен жана бул жакты көрсөттүк. Ылдый Кушап поля полный сонун болуп көрүнөт экен. Эшиктен чыксаңыздар эле эми природа өтө сонун. Анан бул тарабында дагы өзүнчө детский десек да болот. Бөлмөсү атайын мындай сонун болуп салынган үй туугандар. Эми өзүңүздөр дагы көрүп, кызыккандар байланышасыздар. Биз жердин жалпы турушун көрсөтөлү. Жер үйдүн турушун көрдүңүздөр. Тинеке менен жабылган, бүт бардыгы жаңы жыгачтар менен жабылып курулган үй экен. Анан бул тарабына келсеңиздер, бул жака акырын үй артыңкы коңшуна менен граница такталган, көрүп атасыздар. Негизи бардыгы эле граница так, алар тосуптур. Анан бул жагы мына ушул ылдыйда мына каша турат го, ошо каша менен мындайына түз жабылат экен. Бул жагы барып, мына ушул жерде мындайынан болот экен туугандар.
мына сол бағыт тұшында болып қалады екен. Жалпы аянты 10 сотық. Мына ушундай жерден сатып чыгып аткан үй туғандар. Жана айтып өттүк. Мына мечиттин көрүңүздөр, мечитте турат мына жерде. Анан ошонун жанында эле мектеби туғандар. Мектепке аралыгы көп болсо бир 5 мүнөттө жете турган эле жер экен туғандар. Бул жактан да жакыныраак көрсөтүп коеюн. Көрүп атасыздар. Мектеби жакын. Жөө барса деле бир 5 мүнөт аралыкта эле жете турган жерде туғандар. Ушундай жерден, сонун жерден сатууга чыгып аткан үй туғандар. Бул үйдүн баасы 2,5 миллион, кеми бар, дагы сүйлөшөбүз дейт. Кызыккандар, эгер реальный клиент болсо, дагы жакшы кылып түшүп берем дейт. Өзүңүздөр дагы сүйлөшүп, келип, маалыматын алсаңыздар болот. Бүгүн биз ынтымак айылынан сатылуучу мына ушул үй боюнча көрсөтүп, маалымат берген аракет кылдык. Сунуш пикирлер болсо комментарий калтырыңыздар. Документ боюнча эч кандай маселеси жок дейт ээси. Андыктан байланышып, маалымат алсаңыздар болот. Тынчтыкта, амандыкта болуңуздар.